Çok sığınağız. Bizi süygün bizden ırayımdı ıyık Kudayata. Biz Kudaydan alыстап күнөөгө баткан бардыгыбызды өзүңүз аяп, биринчилерден бизди сүйүп, биз жазалана турган жазага тартылып, соттоло турган сотко Ыйса Машаяк соттолуп, биздин Теңирибиз Ыйсанын төккөн улуу каны аркылуу биздин күнөөлөрүбүздү түбөлүккө кечирип, кайрадан сотко жазага тартылбай тургандай кылып бизди өз ырайымыңыз менен балдарыңыз кылып алгандыгыңыз үчүн, түбөлүктүү асман падышачылыкка бара турган даңктуу үмүт бергендигиңиз үчүн бардыгына ыраазычылык билдиребиз. Ушул саатта Ыйса Машаяктын улуу каны аркылуу куткарылууга ээ болгон адамдардын бардыгы сиздин алдыңызда чогулуп, сиздин ырайымыңызды даңктап, сөздү үйрөнүп, сиз өзүңүз чакырып алган бир мамилелешүүдө болгондугуңуз үчүн ыраазыбыз. Бул саатта биз менен чогуу экендигиңизге ишенип, ар бир адамга көңүлүңүздү буруп, сиздин ырайымдуу колдоруңуз менен батаңызды тартуулап, сөз менен ар дайым биз бекемделип, жүрөктөрүбүздө бир гана сизди даңктап жашай тургандай кылып, жана ошондой эле сиздин алдыңызда уят карууга, ашкерелөөгө ээ болбостон жашашыбызга жардам бериңиз. Биздин мамлекеттеги жыйындар, дүйнөнүн ар бир бурчунда ишенимин сактап келе жаткан бардык биздин бир туугандар, алардын арасында өзүңүз кереметтүү иштериңизди аткарып, жана кайраттуулук менен жакшы кабар сөзүн көптөгөн адамдарга таркатып, сиздин алдыңызга көптөгөн адамдар кайрылып келишине жардам берүүңүздү чын жүрөктөн суранабыз. Жакшы кабар үчүн кызмат өтүп жаткан бардык биздин бир туугандар, насаатчылар, пасторлар, аларды акылмандуулукка жана сөзгө толтуруп, ыйык рухтун жетеги менен бардык күч аракетин жумшап, жакшы кабарды таркатып аткарышына да жардам бериңиз. Ар дайым биз менен экендигиңизге ишенип, ушул саатта дагы биз менен чогуу болуп, сиздин улуу эркиңизди таанып биле тургандай кылып жардам бериңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь. Даңктоо группасын чогугабыз.
рахмат сиздерге. Даңтоо группасы өзгөчө эмгек кылды. Келиңиздер анда ыйык жазууну чогуу ачабыз. Жакан жазган жакшы кабар 15 бөлүм. Жакан жазган жакшы кабар 15 бөлүм. 9 аяттан баштап 14 аятка чейин окуйбуз. Жакан 15 бөлүм 9 аяттан 14 чейин окуйбуз. Атам мени кандай сүйсө, мен силерди ошондой сүйөм. Силерде менин сүйүүм болсун. Мен атамдын усуяттарын аткаргандыктан менде анын сүйүүсү бар. Ошол сыяктуу эле менин усуяттарымды аткарсаңар, силерде менин сүйүүм болот. Силерде менин кубанычым болсун деп, силерде толук кубаныч болсун деп, мен силерге ушул сөздөрдү айттым. Менин осуятым бул: бири-бириңерди мен силерди сүйгөндөй сүйгүлө. Достор үчүн өз жанын берип коюудан өткөн сүйүү жок. Эгерде силер менин айткан сөздөрүмдү аткарсаңар, менин досторумсуңар. Ушуга чейин жетиштүү. Өзүңүздөргө маалым болгондой, мурунку жумада кышкы конференцияга байланыштуу Японияга барып келдим. Японияда азыркы учурда биздин 12 жыйыныбыз бар жалпысынан алганда. Пасторлор жана насаатчылар азыркы учурда 15 адам кызмат кылып жатат. Жергиликтүү насаатчыларга чейин биргеликте. Япония көптөгөн жылдар бою мен сыйынып жана ал жака улам барып келип отуруп, жакшы кабарды таркатып, эң башында Чонжу шаарынан биздин Соянсо диаконубуз жана аксакалыбыз ошол университеттеги профессор болуп туруп, ал өзүнүн жумушу боюнча Японияга алмашып барат дагы, тажрыйбасы менен бөлүшүү үчүн ошол жакта япониялык студенттерге жакшы кабарды тарката баштайт. Студенттерге жакшы кабар таркатса, бир аздан кийин алар кайра Кореяга кайтып кетишет. Анткени алар студент болгондуктан. Анан кыйынчылыктар менен уламдан улам жакшы кабарды таркатып отуруп, жергиликтүү жапон элдери өздөрү куткарылышып, азыркы учурда өздөрү жакшы кабарды таркатып жаткан учуру. Ушунчалык активдүү түрдө жакшы кабардын таркап жаткан учуру деп айтсак болот. 12 жыйын бардыгы бир убакытта чогула алышкан жок, анткени 3 жыйын өтө узак аралыкта жайгашкандыктан 3 жыйын бизге келе алган жок, кошула алган жок. Куткарылган бир туугандар Ыйса Теңирдин сөзүнө тил алчаактык менен бир баарлашууда чогуу болгондуктан, алардын ынтымакта жакшы кабарды таркатуу иши ушунчалык өрчүп, өнүгүп келе жатат деп айтсак болот. Негизи Жапон мамлекетинде жакшы кабарды таркатуу бул өтө эле кыйын нерсе. Анткени Машаякка ишенүү десең, алардын бардыгы жүрөктөрү чочушат. Анткени алар ушул окутуу жөнүндө туура эмес мааниде кабыл алышат. Анан биз кулактандыруу жазганда дагы бул жыйынга эч кандай тиешебиз жок деп. Анткени мурун Машаякты таркаткан ошол жыйындар тескери таасирин көп тийгизгендиктен алардын түшүнүгү бир аз башкача. Дагы бир себеби, Жапон эли башынан баштап эле ар бир үйдө өз алдынча жасап келген кандайдыр бир буюмдарга же буркандарга табынып келишет. Эртең менен туруп ошого кайрылып, бүгүнкү күнүмдү ийгиликтүү өткөрүп бер деп. Аны ишеним деп айтсакпы же эмне деп айта турганымды да билбейм, анткени ал кандайдыр бир белгиленген нерсе бирге ишенишпейт. Ками сама деп аташат, анткени ками дегенде бул Кудай.
биз ишенген Кудай япон тилинде дагы ками сама деп которулат. Ошондуктан адамдар өздөрү дагы адашышат, мен дагы адашып, андан кийин Жапондо жакшы кабарды таркатканда жаратуучу ками сама деп айталы деп мен ушундай сунуш айтканмын. Анткени алардын тагдырын чечип бере ала турган Кудайга ишенеби, жыгылып баратса дагы рахмат деп. Эгерде сен ушул жерде кулап калбасаң, балким сени машина уруп кетип, ошол жерден өлүп калмаксың деген ойго батышкандыктан өздөрүнүн Кудайына ушундай таянып, ушундай ишенип келишет. Эгерде жер титирөө боло турган болсо, демек жер титирөөдөн мен өлүшүм керек, бул менин тагдырым болду деп дагы өздөрүн соорутушат. Көптөгөн жылдар мурун биздин Соянсоп ошол профессорубуз менен биргеликте Жапон мамлекетинде бир жыйынга катышканбыз. Ал жыйындын пастору Корей улутундагы адам эле. Биз менен дагы жакшы баарлашып отуруп, ал дагы өзүнүн сөзүндө айтты эле, дүйнө жүзү боюнча эң эле жакшы кабарды таркатканга кыйынчылык жараткан бул Япония деп. Анткени башынан баштап эле илгертеден эле Кудайга ишенген адамдар жок болгондуктан, албетте Уцумиро Канзо деген насаатчы болуп чыккан, бирок анын алып барган иштери ушунчалык узакка таркабастан азыркы учурда Япониянын калкынын саны 123 миллион. Кореядан 2 эсе көп калкка ээ. Бирок ишенген адамдар өтө эле аз санда. Куткарылган адамдар албетте аз. Биздин жыйындан сырткары куткарылган адамдар барбы деп ойлоп көрө турган болсоң дагы, ал суроодо кыйынчылыкты жаратат. Ошол Жапон элине дагы мен мындайча айтканмын, Иерусалимден башталган жакшы кабар сөз бүт Жүйүт аймагында, Самарияда, атүгүл бүт дүйнө жүзүндө таркатылат деп. Анан Матай 24-бөлүм 14 аятта айтылгандай, асман падышачылыгы жөнүндөгү бул жакшы кабар бүт ааламга, баардык элдерге күбөлөндүрүү катары таркатылат, андан кийин дүйнөнүн акыры келет. Ыйса Машаяк өзүнүн сөзүндө айтып кеткендей эле, жакшы кабар Иерусалимден башталып, бүт Рим, бүт Европа, бүт мамлекеттерге таркап, биздин мамлекетке дагы жетти. Чыгыш мамлекеттерине дагы. Анан мен мындайча чечим чыгардым, Кореяга жакшы кабар сөзү өтө кеч келди. Бирок азыркы учурда биздин мамлекетте 230 жыйыныбыз бар. Активдүү түрдө бир дагы күн таалыкпастан жакшы кабарды таркатып келе жатабыз. Ал эми Япония мамлекетине бир аз кечирээк жакшы кабар сөзү барса дагы, азыркы күнгө дагы көптөгөн кыйынчылыктар жаралган. Эгерде Японияда жакшы кабар сөзү активдүү түрдө дагы өнүгүп көптөгөн адамдарга жете турган болсо, менимче дүйнөнүн акыры келет. Анткени кургактык боюнча география жагынан караганда Корея эң акыркы четтеги мамлекет. Ал эми аралдар боюнча карай турган болсок, Япония эң акыркы мамлекет. Ошондуктан бизге берилген убакыт өтө дагы аз. Анан ушул чечим менен, ушул каалоо менен Жапон элине мен атайын барып келдим. Ошол жакшы кабарды таркатыш үчүн иш сапарымды дагы аягына жеткирип келдим. Албетте андан сырткары Кытай, Африка, Россия, бүт Европа мамлекеттеринде, Түштүк Америка кыйынчылыктарга карабастан жакшы кабар сөзү таркатылып келе жатат. Ага салыштырмалуу Японияда өтө өнүккөн мамлекет болгондуктан жакшы кабарга алар аябай деле көңүл бурбастан, маани бербестен жашап келе жаткандыктан, дал ушул жакшы кабар сөзүнө ар кандай кыйынчылыктар жана көптөгөн тоскоолдуктар жаралып келет.
Ошондуктан эми мындан ары мен алыс жакка чыкпай эле коеюн дедим. Самолетко отурбайын деп чечтим. Узак убакыт бою самолетко отуруп көрдүңүздөр беле? Мисалы үчүн Нью-Йорк, Вашингтонго Кореядан барыш үчүн 14 саат убактың кетет. Мен жаш кезимде аябай эле көп саякаттачымын. Жакшы кабарды көптөгөн мамлекеттерге таркатайын деп. Бирок азыр бир аз жаш эмес экенимди сезип, алыс сапарга чыкпай эле коеюн деп чечтим. Анткени биздин жаш өтө даанышман пасторларыбыз көп. Ошондуктан жаш пасторларга тапшырып бердим. Ал эми Япония бизден 2 сааттык эле аралыкта жайгашкандыктан мен колдон келишинче Японияга көбүрөөк барайын деп чечтим. Кандай болгон күндө дагы Япония мамлекетине жакшы кабарды таркатыш бул биздин чоң милдетибиз, бизге тапшырылган жоопкерчилик. Ошондуктан Кудай Япония мамлекетин биздин колубузга тапшырып бергендиктен ошол сөзгө ишенип активдүү түрдө бардыгыбыз биргеликте жакшы эмгек кылышыбыз керек. Биз сиздер менен Япония мамлекети жөнүндө бир аз кыскача маалымат ала алдык. Куткарылган адамдар азыр дагы көбөйүп келе жатышат. Май айында, ар бир жылдын май айында бүт ошол жыйындар чогулушат дагы жазгы конференция же болбосо жайкы конференцияны өткөрүшөт. Ал жакта чогулган адамдардын саны дагы өтө көп. Мурун Олимпиада оюндары өткөрүлгөн чоң ошол имаратта атайын ижарага алышып, ошол жакта жатаканасы менен биргеликте конференцияларды өткөрүп, жакшы кабарды таркатып келе жаткан учуру. Ошол 1-2 сөз менен сиздерге Япониядагы болуп жаткан мамлекет жаңылыктарды айта кеттим. Жекшембе күндөрү биз сиздер менен теңирдин ичиндеги жашоо деген теманы үйрөнүп келе жатабыз. Бүгүн 13-чү темабыз. Жакан 15-чи бөлүм 3-4 аятта силер менин сөзүм аркылуу тазартылдыңар, менин ичимде болгула, ошондо мен силердин ичиңерде болом. Бул өзгөчө сөздөр Ыйса тарабынан айтылган, силерге айтылган сөз аркылуу тазартылдыңар. Жакшы кабар сөзүн угуп. 1 Петр 1 бөлүм 22 аятта айтылгандай, чындыкка тил алчаактык менен жаныңарды тазалап, бири-бириңерди эми сүйө турган болдуңар. Жаныңар тазалангандыктан эми менин ичимде болгула. Куткарылган адамдардын баардыгына айтылган сөз менин ичимде болгула, ошондо мен силердин ичиңерде болом. Куткарылуудан кийинки биздин жашообуз бир сөз менен айта турган болсок, бул теңирдин ичиндеги жашоо. Жакан 14 бөлүм 20 аятта мен атамдын ичинде экендигимди, силер менин ичимде экендигиңерди, мен силердин ичиңерде экендигимди ошол күнү түшүнөсүңөр. Биз теңирдин ичинде, теңир биздин ичибизде. Эми мен атамдын ичинде, атам менин ичимде деген сөз, башкача сөз менен айта турган болсок, бул биримдик дегенди билдирет. Эми биз биримдикке чакырылган адамдар болуп калдык. Бизге окшогон күнөөкөр, күнөөлөрүнүн баардыгы кечирилип, Кудайдын уулу, баласы болуп, эми теңир менен чогуу жашай турган адамга айланды. Матай 1 бөлүмдө Ыйсанын аты жазылат. Жусупка Кудай айтат, ал уул төрөйт, анын ысымын Ыйса деп койгон. Анткени ал өз элин күнөөлөрүнөн куткарат. Ошондуктан англис тилинде Jesus Savior, куткаруучу дегенди билдирет. Уул төрөйт, анын ысымын Эммануэл деп койт. Ал сөздүн мааниси Кудай биз менен деп которулат. Кудай бизди куткарып алганынын себеби биз менен чогуу болуш үчүн. Түбөлүктүү асман падышачылыкка Кудай менен чогуу жашашыбыз үчүн Кудай бизди куткарып алды. Куткарылдык деген сөз бул өтө эле таң калыштуу, өтө эле керемет сөз. Буга баардык эле адамдар маани берип түшүнөбү?
Анткени биздин күнөөлөрүбүз түбөлүккө кечирилип, Кудайдын балдары болуп калдык. Асман менен жерди жараткан жаратуучу Кудай эми менин атам болуп калды. Матай 6-бөлүм 9-аятта Ыйса кандайча сыйыныш керек экендигин үйрөнүп отуруп, мындайча сыйынгыла: асмандагы атабыз, Our Father in heaven, биздин атабыз, куткарылган адамдардын баардыгынын атасы болгон асмандагы атабыз, баардык жерди, бүт жер жүзүн камтып, бүт ааламдын ээси болгон Кудай атабыз, асмандагы атабыз, асман менен жерди жараткан Кудай биздин атабыз болду. Ошондуктан сыйынып жаткан учурда дагы ата деп кайрылып сыйынабыз. Кудайды атабыз катары чакырып алганыбыз дагы бул өтө чоң керемет. Эгерде силер балдары болсоңор, анда мурасчылары да болуп калдыңар. Римдиктерге 8-бөлүмдө айтылат. Эгерде Кудайдын балдары болсок, анда анын мурасчылары да болобуз. Кудайдын түбөлүк падышачылыгына ээ боло турган мурасчылар болдук. Машаяк менен бирге даңкталышыбыз үчүн, Машаяк менен бирге мурасташпыз. Азыр бул сөздү айткан күндө деле көбүбүз эле түшүнө албайбыз, бирок Кудайдын улуу убадасы бар. Бизди куткарып, бизди өзүнүн балдары кылып алгандыгы, Кудайдын падышачылыгын бизге мурас катары бериш үчүн бизге ошондой бийликти тартуулаган. Бул дүйнөдө куткарылган адамдардын жашоосу эми Кудай менен болгон түздөн түз жашоосу. Галатиялыктарга 2-бөлүм 20-аятта мен айкаш-чыгашта Ыйса менен кадалдым. Ошондуктан менин баардык күнөөлөрүм айкаш-чыгашта баардыгы бүттү, чечилди. Мен өлө турган жерде Ыйса Машаяк мен үчүн өлүп берди. Мен жашап жаткан жокмун, эми мен ичинде Машаяк жашап жатат. 2-Корунтуктар 5-бөлүмдө Машаяктын сүйүүсү бирөө баардыгы үчүн өлдү, демек баардыгы өлүштү деп ойлогон бизди ошентүүгө милдеттендирет. Ыйса Машаяктын өлүмү биздин өлүмүбүз менен барабар. Ыйса өлгөнгө деле өлүш деле керек эмес эле, анткени Ыйсада күнөө жок да. Мен өлүшүм керек элек. Бирок Ыйса шапалак менен сабалып, канча жолу жарадар болуп, сабалып, мага окшогон күнөөкөрдү куткарып алыш үчүн ошол азап жолуна барды. Ыйсанын өлүмү аркылуу баардык жаза, сот аягына жетти. Анткени Ыйсанын өлүмү менин өлүмүм болду. Мен айкаш-чыгашта Ыйса менен кадалганмын. Өлө турган күнөөкөр ал Машаяк менен бирге өлдү. Эми мен жашап жаткан жокмун, менин ичимде Машаяк жашап жатат. Куткарылган адам күнөөлөрү кечирилди, куткарылды, түбөлүк өмүргө ээ болду, жогорудан төрөлдү деген сөздүн баардыгы бизге эмне деген түшүнүктү алып келет. Теңир менин ичимде дегенде. Теңир менин ичимде бар экендигин билбесем дагы ал менин ичимде жашайт. Ошол күнү силер менин ичимде, мен силердин ичиңерде экенимди билесиңер. Атайын темирди эрите турган ошол эритүүчү жерге алып келе турган болсок, анда темир ушунчалык эрийт дагы анан кыпкызыл түскө айланып, ал темир экендигин же от экендигин айырмалап биле албайсың. Темир отко кирип, от темирге кирип, экөө биригет дагы. Темир бирок дароо күйүп кете турган затка айланат. Азыр мен силерге мисал келтире турган нерсеге туура келеби же келбейби билбейм, бирок эми теңир менин ичимде, мен анын ичинде, биз бир болдук. Бунун баардыгын толук кандуу биз түшүнө албасак дагы буга ишенишибиз керекпиз. Биздин акылыбыз менен түшүнө албас нерсе, бирок
Кудайдын сөзү боюнча ишене алабыз. Чындык болгондуктан. Куткарылгандан кийин Теңир менин ичимде жашайт. Силер менин айткан сөзүм аркылуу тазартылдыңар. Эми менин ичимде болгула, ошондо мен силердин ичиңерде болом. Кудайдын сөзү, Кудайдын айткан сөзүнө ишенгиле деген мааниде айтылат. Теңир биздин күнөөлөрүбүздүн баардыгын кечирип койгондугуна биз ишендик да. Тозокко бара жаткан адам күнөөсү көп болгондугу үчүн тозокко барганга караганда ошол ырайымды кабыл албагандыгы үчүн, ырайымга ишенбегендиги үчүн. Жакан 3-бөлүм 36-аятта Кудайдын уулуна ишенген адам түбөлүк өмүргө ээ. Ал эми ага баш ийбеген, ишенбеген адам Кудайдын каары анын үстүндө болот. Ишенген адам түбөлүк өмүргө ээ болду. Ал эми ишенбеген адам Кудайдын түбөлүк өмүрүн көрө албайт дагы. Андан Кудайдын каары анын жашоосунда үстүндө болот. Ишенесиңби же ишенбейсиңби деген өтө эле жөнөкөй суроо. Куткарылгандан кийин, ишенгенден кийин эмне кылышың керек? Ишендиң деп эле баардыгы бүтүп калбайт. Түбөлүк өмүргө ээ болдуң, күнөөлөрүң кечирилди деген сөз түбөлүк бейишке бара турган үмүтүң дагы анык болду. Эми Теңир мени менен чогуу. Мен жашап жаткан жокмун. Менин ичимде Машаяк өзү жашап жатты. Күнөөкөр үчүн мен күнөөкөр катары өлдүм. Эми Теңир менин кожоюнум болду. Теңир жөн гана менин ичимде жашабастан, эми ал менин жашоомдун кожоюну болуп, 1 Петр 3-бөлүм 15-аятта Машаякты жүрөгүңөрдө Теңир катары ыйык туткула. Биздин жашообуздун, өмүрүбүздүн кожоюну болгон Теңир менин кожоюнум болуп калды. Эми Теңир өзү жашайт. Кандайча жашаганыбыз бул Теңир менен болгон жашоо. Ага биз ыйык жазуу аркылуу үйрөнүп келе жатабыз. Куткарылуудан кийинки жашообузда Кудайдын ырайымы менен, ыраазычылык менен, Кудайдын сөзүн түшүнүүбүз менен, тил алчаактык менен тил ала тургандай кылып бизге керектелүүчү күч кубатты да Кудай бизге берип жатат. Филиппиялыктарга 2-бөлүм 13-аятта Кудай силердеги тилекти да, аракетти да өзүнүн жакшы ниети боюнча жаратат. Биздин ичибиздеги жашаган Кудай же болбосо Ыйса экөө бир. Кудайга жага турган эркин аткарып, ошол эркине таянып, жашай тургандай кылып, бизге тилекти да, аракетти да өзү берет. Биздин жашообуздун негизги максаты Кудайдын эркин аткарып жашоо. Кудайдын сөзүн түшүнүп, Кудайдын эркин таанып билип, ошол эркин таанып биле тургандай кылып, аткара тургандай кылып, бизге керектүү күчтү да Кудай өзү берет. Бул дүйнөдөгү диндердин баардыгы ар бир диндин өзүнүн ыйык китеби бар, ошондо үйрөнүшөт, изилдешет, же болбосо жатташат. Мисалы үчүн буддизмде деле буддисттер эмнеге ишенишет? Ишене турган деле эч нерсеси жок. Будданы жасап, анан Сокамонеге айтуусун боюнча жашашыбыз керек деп. Сыйынгыла деген нерсе дагы айтылбайт. Ошондуктан буддизмде эч бир чын өлчөм дагы жок. Жок болгондуктан адамдар өзлөрү ар кайсыны жасап ошого ишенип келишет. Израиль эли чөлдө жашап жаткан учурда алтындан торпок жасап ошого сыйынып келген сыяктуудай эле. Андан сырткары аларда белгиленген бир китеп деле жок. Ыйыкталган китеп.
Андан кийин сутралар деп дагы атап коюшат. Алар өзлөрүнүн пайгамбарлары бар экендигин, кандайча жашап келишкен, кимге үйлөнүшкөн, анан кандайча Кудайдан аян алышкан, ошол жөнүндө жазып келишет. Бардыгы эле ошол негизинен ыйык жазуудагы жазылган сөздөрдүн бардыгын ошол жактан алып, анан көчүрмөсүн жазып, көбүнчөсү байыркы келишимден алынып, андан кийин ошол көчүрмө катары өздөрүнүн китептерине жазып түшүрүп коюшкан. Эгерде жакшылап ойлонуп көрө турган болсоңуздар, бул дүйнөдөгү диндердин бардыгы адамдар тарабынан даярдалган же болбосо иштетилип чыгарылган дин. Чындыгында биз бардыгыбыз Кудайга ишенишибиз үчүн жаратуучу Кудай бар экендигине, асман менен жерди жараткан Кудай бар экендигин бардыгына далил болгон ыйык жазуунун негизинде түшүнө алабыз. Ал эми ыйык жазуу жок болгондуктан адамдардын бардыгы өздөрү ойлоп тапкан, өздөрүнүн ойлоруна дал келген нерселерди иштеп чыгарышат дагы, анан ошого ишенип келишет, табынып келишет. Биз болсо Кудайдын ырайымын таанып билип, куткарылып калгандыгыбыз бул өтө эле чоң бакыт, өтө эле чоң керемет. Азыркы учурда Машаякка ишенген адамдардын саны өтө көбөйүп жатат. Жыйындар дагы өтө көп, пасторлар да көп, диний агымдар да өтө көп. Лука 13-бөлүмдө айтылат: тар эшиктен кирүүгө аракеттенгиле. Анткени көптөр кирүүгө аракеттенишет, бирок кире алышпайт. Бейишке барабыз деп ишенген адамдар, аракеттенген адамдар өтө көп, бирок алардын саны өтө аз деп айтылат. Ошондуктан тар эшиктен кирүүгө аракеттенгиле деп айтылат. Ыйсага ишенген адамдардын ичинен дагы куткарылган адамдар өтө эле аз санда. Буга чейин жакшы кабарды таркатып келип отуруп, бүгүнкү күнгө чейин мен силерге эмне деген сөздү айта алам: 1000 кишинин ичинен бирөөсү куткарылса, бул өтө эле чоң бакыт болуп саналат. Куткарылган адамдар өтө эле аз санда. Көптөр кирүүгө аракеттенишет, бирок бардыгы кире алышпайт. Ошондуктан Лука 12-бөлүмдө дагы айтылат: кичинекей үйүр коркпод. Анткени атаңар силерге падышачылыкты берүүнү каалайт. Кичинекей үйүр деп айтат. Биз ошол кичинекей үйүрдүн ичине киргенибиз бул өтө эле чоң керемет эмеспи? Адамдар болсо бизди ар дайым туура эмес окутушат, туура эмес сөз үйрөтүшөт деп бизди куугунтук алышат, жамандашат. Бирок ошол эле адамдар Кудайдын сөзүн үйрөнүп көрдү беле? Кудай өзү тандап алган израилдыктар Ыйса Машаякты айкаш-чыгачка кадашты. Эмне үчүн? Анткени Ыйса туура эмес окутууну үйрөтөт деп. Элчи Павылды дагы диний агымдын, туура эмес диний агымдын өкүлү деп. Кудай өзү тандап алган израилдыктар бүт дүйнө жүзүндөгү машаякчылар эмне деп бизди айтышат? Биз тарапка жаман сөздөр айтса дагы биз айтат элек, карап көрөбүз, ким туура окуткан, ким туура эмес окуткан окутуу экендигин деп. Эң негизгиси, биз Кудай өзү чакырып алган кичинекей үйүрдө болгонубуз бул өтө эле чоң ырайым жана керемет.
Ошондуктан Кудай менин ичимде жашап жаткандыктан менин жашоомдун кожоюну Теңир өзү болуп калды. Теңирдин ичиндеги жашоо деген сөздү биз чогуу үйрөнүп, Теңирдин ичинде жашабаган адам ал Машаяктан сырткары жашаган адам. Бүгүн сиздер менен окуп кеткен аяттар убакыт созо бербей ушул темага өтө берели. Жакан 15-бөлүм 9-аятта. Атам мени кандай сүйсө, мен силерди ошондой сүйөм. Силерде менин сүйүүм болсун. Атам мени кандай сүйгөн болсо, Кудай Ата өзүнүн жалгыз уулу Ыйса Машаякчы канчалык деңгээлде сүйдү эле. Матай 3-бөлүмдө Ыйса Иордан дарыясында сууга чөмүлдүрүлүш үчүн сууга кирген учурунда асмандан кандайча үн угулат: бул менин сүйүктүү уулум, мен ага ыраазымын. Кудай өзүнүн жалгыз уулун канчалык сүйдү эле. Атам мени кандай сүйгөн болсо, мен да ошондой сүйдүм. Ушул сөздөрдү жакшылап кунт коюп, ойлоп, ой жүгүртүп көрсөңүздөр. Кудай өзүнүн жалгыз уулу десе Кудай төрөдү деген мааниде эмес. Кудай Ата, Уул жана Ыйык Рух, үч биримдиктүү Кудай. Биздин акылыбыз менен аны толук түшүнүүгө мүмкүн эмес. Кудай Ата, Уул Ыйса Машаяк жана Ыйык Рух үчөө бир биримдиктүү, үч бирдиктүү Кудай. Бул сөздү түшүндүрүш үчүн мисал үчүн бир мисал келтире кетейин. Бир эле свет, ошол светти каяка туташтырабыз, ошого жараша чоң күчкө ээ болот, кубаттуулукка, кээ бир учурда жылуулукту жаратат. Кышкы ызгаар кышта дагы бизге жылуулук алып келет. Же болбосо дагы бир жерге туташтырылып бизге жарыкты тартуулайт. Бир эле свет бирок үч ролду аткарышы мүмкүн. Адам деле мисал үчүн үйүнө барганда ата болот, күйөөсү болот. Мен жыйынга келгенде пастор болом, үйдө ата болом, күйөө болом. Адам акыбалына жараша. Албетте буну үч биримдиктүү Кудай менен салыштырууга мүмкүн эмес, бирок Кудай Ата, Уул жана Ыйык Рух бир Кудайды билдирет, күбөлөндүрөт. Кудай Ата жалгыз уулу Ыйса Машаякты кандай улуу сүйүү менен сүйдү. Ата мени кандай сүйгөн болсо, мен да силерди ошондой сүйдүм. Кудай өзүнүн жалгыз уулун кандайча сүйгөн болсо, биз дагы ошол сүйүү менен Кудай менен бириккен адамдар болдук. Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн, бул дүйнөдөгү адамдардын баардыгын абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун жиберди. Андан сырткары мен да силерди сүйдүм. Менин сүйүүмдө болгула. Бул бүгүнкү темада айтыла турган сөз сүйүүнүн ичинде болгула. Сүйүү менен бир болгула. Силер менин айткан сөзүм аркылуу тазартылдыңар. Менин ичимде болгула, ошондо мен силердин ичиңерде болом. Эмне үчүн менин ичимде болгула дейт? Кичинекей жаңы төрөлгөн бала апасы айта турган болсо, апасы төрөгөндүктөн, сен эч качан үйдөн качып кетпешиң керек, үйдөн сырткары кетпешиң керек. Эмне деп айтышы керекпи же айтпашы керекпи? Билбейсиңерби бул нерсени? Апасы эч качан мындай сөздөрдү айтпайт, анткени ымыркай кетип кала турган күчкө дагы ээ эмес. Ошондуктан ал сөздүн айтуунун дагы кереги жок. Эмне үчүн адамдарга менин ичимде болгула, ошондо мен силердин ичиңерде болом деген сөздөр айтылган.
Анткени биздин денебиз бар болгондуктан денебиз машаяктан сырткары жашашы мүмкүн. Ошондуктан Галатиялыктарга жазылган катта 5-бөлүмдө күнөөкөр табияттын каалоосу рухка каршы, рухтун каалоосу күнөөкөр табиятка каршы, экөөнүн ортосунда дайыма күрөш болуп турат. Куткарылган адам аны өзгөрүлө элек мүнөзү, табияты жана денеси бар болгондуктан Кудайдын руху мени сөз менен жашаганга жетектейт. Ал эми күнөөкөр табият ага каршы чыгат. Рух денеге каршы, дене рухка каршы. Мисалы үчүн ак ит менен кара ит экөө күрөшсө кимиси жеңет? Биздин диакон мага мындайча китепти белекке берди эле. Ошол китептин ичинде өтө кызыктуу бир мазмун айтылат экен. Бир адам Америка барага жатып, 2 итти бир адамга таштап кетет. Бул окуя чыныгы болгон. Андан кийин ал иттер өтө акылдуу. Анан бул иттерди кандайча тарбияласам деп ойлонуп отурса, башка бир адам келип айтат, бул иттер аркылуу акча тапсаңыз болот деп. Ак ит менен кара итти экөөнү уруштуруп көрүңүз. Бири-бирине ачуусу келтирип, уруша тургандай кылып. Анда адамдар ошону көрүп кызыгып, анан ошого акча ыргытышат деп. Кээ бир учурда ак ит жеңет, кээ бир учурда кара ит жеңет. Ушундай барбы? Филиппинге барсам, короздорду да уруштурат экен. Анан адамдар ошого акча сайып, анан ушундай чоң мындай күрөш болот экен да. Короздордун урушу дагы өтө мындай коркунучтуу экен. Топоздордун урушу дагы бар, иттердики дагы. Анан бул адамдардын астында каяка акчаңызды саясыз деп сурап турган болсо, кээ бир учурда ак ит жеңет, кээ бир учурда кара ит жеңет. Бирок адамдар эч кимиси билбейт, кожоюн билет. Эмне үчүн? Анткени кожоюн бир итке тамак бербей коет. Бир итти ушунчалык тойгуза тамактандырат. Анткени күчтөнгөн ит жеңет да жеңишке. Бул мисал сиздерге түшүнүктүүбү же жокпу билбейм, бирок биздин ички адамыбыз дайыма Кудайдын сөзүнө умтулат, Кудайдын сөзү боюнча жашаганга аракет кылат. Канчалык сөз уксак, ошончолук ошонун баардыгын аткарып жашаганга аракет кылат. Руханий жашоодо ал адам күндөн күнгө күчкө толот. Ички адамыбыз күчтүү болушу керек. Ошол адам денени, күнөөкөр табиятты жеңе алат. Жаман ой, жаман иштер, рух бардык нерсени жеңе алган болот. Эгерде ал күчкө толгон болсо. Бирок руханий жашоодо сыйынбаса, сөз укпаса, китепти да окубаса, баарлашууда болбосо, анда ал руханий жашоодо өтө алсыраган жашоо болот дагы. Эч кандай жеңишке жете албайт. Ал адам куткарылган күндө дагы бул дүйнөгө оңой ооп кетиши мүмкүн. Ал куткарылган адамбы же жокпу, аны дагы биз жакшылап байкап көрүшүбүз керекпиз. Жемиштеринен кандай дарак экендигин аныктай биле аласың деп айтылгандай эле, куткарылган адам болгон күндө дагы эч бир күчү жок болсо, ал дагы дүйнөгө азгырылып кетиши мүмкүн. Теңирдин ичинде болгула. Анткени силер мен айткан сөз аркылуу тазартылдыңар. Мен ичинде болгула, ошондо мен силердин ичиңерде болом. Эгерде мен Кудайдын ичинде боло турган болсом, ал менин ичимде боло турган болсо, анда бүт жашоомду, бүт жүрөгүмдү
ага тапшырышым керекмин. Ал өзү башкара тургандай кылып. Анткени ал мен теңирим болду да, менин кожоюнум болду да. Лука 6-бөлүмдө силер мени теңир деп чакырасыңар дагы айтканымды кылбайсыңар. Оозу менен теңир деп чакырат, жалган айтат. Мисалы үчүн кулдары да өзүнүн кожоюна кожоюнум деп келе турган болсо, кожоюн эмне деп айтса, кул ошонун баардыгын аткарышы керек. Ошондой сыяктуу эле биз теңир деп кайрылсак, чакырсак, анда ал эмне деп айтса, анын баардыгын аткарган болобуз. Аткарбасак, анда биз дагы жалганчы болуп калабыз. Теңир деп чакырасыңар дагы айтканымды кылбайсыңар. Бул дагы сөз менин сүйүүмдө болгула. Кудайдын ырайымында, Кудайдын өмүрү менен, ыйык рухтун жетеги менен чогуу болуп, андан сырткары Кудайдын сүйүүсүндө чогуу болуу. Атам мени кандай сүйгөн болсо, мен да силерди ошондой сүйөм. Сүйүүнүн ичинде болгула деген сөз, сүйүү менен ар дайым өзүңөрдү камсыз кылгыла. Ошол сүйүүнүн ичинде болуп биз өсүшүбүз керекпиз. Теңирдин сүйүүсүндө болуп кайра кетип калып, андай нерсе болбойт. Кудай өзү тартуулаган осуят 10-аятты да карайлы. Жакан 15-бөлүм 10-аятта. Мен атамдын осуяттарын аткаргандыктан менде анын сүйүүсү бар. Ошол сыяктуу эле менин осуяттарымды аткарсаңар, силерде менин сүйүүм болот. Мен атамдын осуяттарын аткаргандыктан анын сүйүүсү менде бар. Осуяттарды аткаруу, сүйүүнүн ичинде болуу деген бул мааниси жагынан бир сөздү билдирет. Кудай атанын осуятын аткаргандыктан анда менде анын сүйүүсү бар. Эгерде ошол осуяттарды аткара турган болсоңор, анда силерде менин сүйүүм болот. Он биринчи аятта Машаяктын кубанычы, силерде менин кубанычым болсун деп, силерде толук кубаныч болсун деп. Машаяктагы болгон кубаныч. Адамдар мисалы үчүн акчага ээ болсо анда кубанычка толот. Бул дүйнөнүн аракатына ээ болсо кубанышат. Көзгө көрүнгөн нерсе үчүн жашап келишет. Ал эми машаякчынын кубанычы бул эмне? Кедей болсо да, жакыр болсо дагы, Хабакук 3-бөлүмдө жүзүм сабагы мөмө бербей калса да, короодо майда мал калбай калса да, акырларда байланган бодо мал калбай калса дагы, анжыр гүлдөбөй калса дагы, мен теңирим менен кубанам. Эч нерсе жок болсо дагы биз теңир менен кубана алабыз, ыраазы боло алабыз. Эмне үчүн? Элчилердин иштери 16-бөлүмдө Павел менен Силас жакшы кабар таркаткандыгы үчүн аларды кармап, аянтка башкаруучулардын алдына сүйрөп барышат дагы, аларды жыгач кишен менен кийгизип түрмөгө камап коюшат. Ошол учурда бүт денеси зыркыратып ооруткан учурда дагы алар эмне ыйлап отурушту беле? Жок. Алар Кудайды даңктап ырдашкан. Жакып 5-бөлүмдө айтылат, ким кубанып жатса, ал Кудайды даңктап ырдасын. Кудайдын даңктап, ыйлап ырдамак беле. Кубанычка толгон адам ал ырдайт, даңктайт. Элчи Павел ишенген адамдарды куугунтукка алган адам эле. Степан диакон ташбаранга алынган учурда эң алдыңкы орунда турган адамдардын бири эле. Бирок өзүнө окшогон күнөөкөр адам күнөөлөрү кечирилип, ал бутпарастардын
элчиси болду. Жаңы келишимдин жарымысынан көбүн жазган элчи Павыл. 14 китепти жазган. Байыркы келишимдеги эң эле даанышман пайгамбар деп бул Муса пайгамбарды айтсак болот. Ал эми жаңы келишимдеги эң эле даанышман адам бул элчи Павыл. Башында Шабыл эле, андан кийин аны Павыл деп өзгөртү. Анткени Кудай аны куткарып эле тим болбостон аны улуу элчи кылды. Түрмөгө барса дагы ал кубанган, сабалса дагы кубанган. Ал канчалаган азапты башынан өткөрдү эле. Жакшы кабарды таркатып отуруп, канча жолу караңгы түрмөгө отургузулган, себепсиз эле аны сабаган, канчалык кыйроого учураган, өлөрүн ас калган убакыт болуп, өлүп калды деп аны шаардын четине ыргытып жиберген, ташбаранга алынган. Кайрадан бутуна туруп, ал кайрадан жакшы кабарды таркаткан иш менен алек болгон. Канча жолу ачка калган, суукта калган. Ошондой азапты башынан өткөргөн адам барбы? Бардык жолдо Римге алып барат деген сөзгө ишенип, ал Римге жете турган болсо, Рим аркылуу бүт дүйнө жүзүнө, бардык мамлекеттерге жакшы кабар сөзү жетет деген ишеним менен өлсөм дагы мейли, өлсөм дагы ыраазымын деген жүрөгү менен ал бүт жерге жакшы кабар таркаткан. Ошондуктан Теңир менин ичимде жашайт деген бул өтө эле чоң керемет. Кудай мени менен чогуу болуп, мени өзүнүн досу кылып алды. Биздин кубанычыбызды кайсыл адам таанып билет? Ошондуктан Кудайдын, Машаяктын кубанычы силерде толук болсун деп. Жакан 14-бөлүмдө айтылат: силерге өз тынчтыгымды берип жатам. Кудайдын берген тынчтыгы бул биз үчүн чоң кубаныч. Анан Жакан 15-бөлүм 12-аятты дагы окуйлу. Менин осуятым бул: бири-бириңерди мен силерди сүйгөндөй сүйгүлө. Мен атамдын осуятын аткаргандыктан анын сүйүүсү менде бар. Эми силер да менин осуяттарымды аткарсаңар, силерде менин сүйүүм болот. Менин осуятым бул: бири-бириңерди мен силерди сүйгөндөй сүйгүлө. Менин осуятым: мен силерди кандай сүйсөм, силер да бири-бириңерди сүйгүлө. Теңир бизге буйрук кылган буйругу, осуяты бири-бириңерди сүйгүлө. Кудай Ата өзүнүн жалгыз уулун Ыйса Машаякты сүйгөндөй эле биз Машаякты сүйүп, Кудай Атаны сүйүп, ошол сүйүү менен бир туугандарды сүйө алабыз. Кандайча ойлойсуздар? Ошол Машаяктын бизге берген осуятын аткаруу Теңирдин ичиндеги жашоону билдирет. Атамдын осуяттарын аткаргандыктан менде анын сүйүүсү бар. Силер да менин осуяттарымды аткарсаңар, силерде менин сүйүүм болот. Руханий жашоо бул тамаша сөз эмес, бул диний жашоо эмес, бул формалдуу жашоо эмес. Кудайдын жалгыз уулу айкаш-чыгашта кадалып биз үчүн куткарылуу алып келди. Еврейлерге жазылган катта 2-бөлүм 3-аятта ушундай улуу куткарылууну барк албай койсок, бизге берилген куткарылуу канчалык улуу экендигин билесиздерби? Матай 16-бөлүм 26-аятта: эгерде адам бүт дүйнөгө ээ болуп, бирок өз жанына зыян келтирсе, андан ага эмне пайда?
бул адамдын түбөлүк өмүрүнө байланыш болгон куткарылууну айтат. Биз үчүн кымбат баада кун төлөп бизди куткарып алса, бүт дүйнөдөн дагы артык Кудайдын сөзү менен да, күчү менен дагы аткарууга мүмкүн эмес болгон нерсени Кудай өзүнүн жалгыз уулун жиберип биз үчүн аткарып берди. Ушундай улуу куткарылууну барк албай койсок, анда кандайча соттон качып кутула алабыз? Кээ бир адамдар айтышат, ошол куткарылууң эмне болуп калыптыр деп коркунучтуу сөздөрдү айтышат. Бул дүйнөдө чирип кете турган нерсе, жок болуп кете турган нерсе үчүн адам өзүнүн жанын бергенге дагы даяр. Анан ишен десең, эми акырындан эптеп ишенебиз да дейт. Качан ишенет экен? Андай ойлогон адам куткарылууга ээ боло албайт. Куткарылууга ээ боло турган укукка дагы ээ эмес. Жыйынга келип, Кудайдын ырайымын да алып, даңктап, ырдап, анан дүйнөгө барганда дүйнөнүн адамдарына жарашып жашайт, өзү каалагандай, өзүнө ыңгай болгондой. Ошол руханий жашообу? Ыйык жазууда карап көрүңүздөрчү, каякта ошентип жазылат экен. Же Кудайды шылдыңдап жатасыңарбы? Же Кудай кандайдыр бир бурканбы? Кудайдын ордуна келип биз бир аз ырдап коюп, бир аз сыйынып коюп кетип калсак. Адамдар жекшемби күнүгү жыйынга келип, сыйынып, даңктап, ырдап, сөз угуп, ошол Кудайга кызмат кылуу деп билишет. Ыйык жазууда ошондой кызмат кылуу бар болсо, анда мага да көрсөткүлө. Жакан 4-бөлүмүнүн 24-аятта эмне деп айтат? Кудай рух. Кудай денеде эмес, рух. Ага табынуучулар рух менен чындык боюнча табынуулары керек. Кудай рух болгондуктан ал денеде эмес, рух. Биз көзүбүздү жумуп сыйынабызбы, же ачып сыйынабызбы? Даңктоо ырын жашынакай нотага салып ырдайбызбы, же мындай эле ырдайбызбы деп Кудай аларды карабайт. Адамдын жүрөгү маанилүү. Кудай ал денеде эмес, рух болгондуктан ага табынуучулар да рух менен чындык боюнча табынышы керек. Демек, чындык менен, сөз менен. Куткарылбаган адам эч качан Кудайга табына да албайт. Куткарылган адам ыйык рухтун жетеги менен жашагандыктан, ыйык рух анын ичинде бар болгондуктан чындык боюнча табынышы керек. Ыйык рух келгенде силерди чындык менен жетектейт. Римдиктерге 12-бөлүм 1-аятта Кудайга өзүңөрдүн денеңерди тирүү, ыйык жана ага жага турган курмандык катары бергиле. Ыйык жазууда байыркы келишимде мурун торпоктордун, койлордун каны менен курмандык алып келишкен эле. Ал эми Ыйса Машаяк өлгөндөн кийин баардык курмандыктардын аягына чекит коюлду. Кудайга жага турган курмандыкты эми биз өзүбүздүн денебиз менен алып келе алабыз. Бул денебиз менен. Куткарылган адам 1-Корунтуктар 6-бөлүм 19-аятта силердин денеңер силердин ичиңерде жашаган ыйык рухтун ибадатканасы экенин билбейсиңерби? Силер өзүңөргө таандык эмес, силер кымбат баада сатылып алынгансыңар. Ошондуктан денеңер менен дагы, жаныңар менен дагы, рухуңар менен аны даңктагыла. Биздин ичибизде ыйык рух жашаган ибадаткана болгондуктан, биздин дене бул ибадаткана. Кээ бир адамдар көзгө көрүнгөн имарат ибадаткана деп ойлошот. Өздөрү көчөдө каалашынча жашап, анан жыйындын ичине киргенде Кудай жакшы турасызбы деп сыйынат.
Кудайга саламдашып жатканыбы. Бир жума бою Кудай аны менен болбой туруп анан жыйынга келгенде алар менен чогуу болуп калабы. Мен кичинекей кезимде 1-классыман баштап жыйынга баргандыктан биздин мектеп ошол Машаякка ишенгендердин мектеби болгондуктан пастор чоң китебин колуна алып, ыйык китеп жана кийимдерди кийип калып баардыгыбыз кызматты баштайбыз. Ага табынуучулар рух менен чындык боюнча табынуулары керек дегенде үнү дагы калтырайт, титирейт. Мен кичинекей кезимде ушундай табыныш керек турбайбы, ушундай кызмат кылыш керек турбайбы деп түшүнгөнмүн. Бирок кийин чоңойгондон кийин куткарылган адам кандайча табынышы керек? Биздин сүйлөгөн сөздөрүбүз, кылган иштерибиз баардыгы өзүңөрдүн денеңер менен Кудайга жага турган курмандык катары бергилек. Анткени бул силердин рухий кызматыңар. Биз тирүү жашап жатканыбыз бул рухий кызматыбыз. Тирүү рухий кызмат. Кудайдын эрки боюнча жашасак, Кудайдын эркин аткарып, сөз боюнча жашасак, ошонун баардыгы биздин азыркы учурдагы алып келе турган курмандыгыбыз. Ошондой жашоо менен жашап жатасыздарбы? Кандайча ойлойсуздар? Же башка диндин адамдарына окшоп эле куткарылдым деп коюп, бирок динчил жашоо менен жашасаңыздар туура болобу? Ал адам Машаякчы эмес, ал жөн гана динчил адам болуп калат. Биз Кудайдын осуятын аткарып жашашыбыз керекпиз. Мен атамдын осуятын аткарып, анын сүйүүсү менин ичимде болгондой эле, силер да менин осуяттарымды аткарсаңар, силерде менин сүйүүм болот. Менин осуятым бул бири-бириңерди мен силерди сүйгөндөй сүйгүлө. Сүйүү деген эмне? Бул жерде адамдык сүйүү жөнүндө айтылган жок. Кудайдын сүйүүсү бул башкача, өзгөчө сүйүү, бул агапе сүйүүсү. Грек тилинен алганда сүйүү дагы ар кандай мааниде айтылат. Ата-энесинин баласына болгон сүйүү, туугандарга болгон сүйүү, же болбосо эркектин аялга болгон сүйүүсү. Ал эми Кудайдын сүйүүсү бул агапе сүйүү, жеткилең сүйүү, түбөлүк сүйүү, шартсыз сүйүү. Кудайдын сүйүүсү адамдын сүйүүсүнөн айырмаланат сөзсүз түрдө. Ошол сүйүү менен Кудай бизди сүйдү. Ошол сүйүү менен биз Кудайды сүйө алабыз. Ал сүйүү менен бир туугандарыңарды сүйгүлөт. Агапе сүйүүсү менен, ыйык сүйүү менен, жеткилең сүйүү менен, түбөлүк сүйүү менен. Биз руханий жашоо менен жашашыбыз үчүн ар бир нерсени туура изилдеп үйрөнүшүбүз керекпиз. Бири-бириңерди сүйгүлө деген бизге осуятты берди. 13-аятта достору үчүн өз жанын берип коюудан өткөн сүйүү жок. Эгерде силер менин айткан сөздөрүмдү аткарсаңар, менин досторумсуңар. Достору үчүн өзүнүн жанын берген сүйүүдөн өткөн сүйүү жок. Адамдык сүйүү досу сууга чөгүп өлүп бара жатса, анда ал досун куткарып алыш үчүн башка досу барып аны куткарып алат. Бул дагы бул чоң сүйүүнү көрсөтөт. 1964-жылы согуш учурунда Вьетнамда согуш болгондо атайын бир аскер тобу бар болгон. Ошол аскер башчысы катары бир адам барат дагы, шайланат дагы.
алардын душманы бир граната ыргытат дагы. Анан ошол ашкер башчысы инхо аскер башчысы барат дагы өзүнүн кызматташтары өзүнүн жанындагы болгон аскерлери бар болгондуктан ошо граната ыргытуулар менен барып чуркап барып өзү кучактап жатып калат. Анын денеси толугу менен чачырап кетет. Жыйынтыгында өзүнүн кесиптештерин кызматташтарын куткарып калды. Ошого байланыш болгон материалдардагы баардык анын элесине арналган атайын жер бар. Ошол жака дагы мен барып көргөнмүн. Эстелик дагы тургузулган. Анан Кванжу шаарында дагы аскерлер машык отуруп ыргытайын деп ыргыта албай ошол жерден каза тапкан адам да бар. Ал адам дагы өзүн курмандыкка салат, бирок жанындагы адамдардын баардыгы куткарылышат, тирүү калышат. Ушундай окуя 2 жолу болуп өткөн. Ыйса тозокко бара турган баардык бизди күнөөкөрлөрдү биз үчүн ал өзүнүн жанын берип өлүп берди. Эмне үчүн? Анткени бизге окшогон күнөөкөрдү куткарып, достор үчүн өзүнүн жанын берип коюудан өткөн сүйүү жок. Эгерде силер менин айткан сөздөрүмдү аткарсаңар, менин досторумсуңар. Бизди өзүнө дос кылып алыш үчүн, бизге окшогон күнөөкөрлөрдү куткарып алыш үчүн ал өзүнүн жанын берип өлдү. Ал Ыйса Кудай өзү адамдын денесинде бул дүйнөгө келип өлүп бериш үчүн келген эле, биздин ордубузга. Ким менин колумдан өмүрдү тартып ала алат? Мен өзүм адамдарга жанымды берип өмүр тартуулаш үчүн келдим. Анын достору болушубуз үчүн эгерде мен айткан сөздөрүмдү аткарсаңар, менин досторум болосуңар. Мен айткан сөздөрүмдү аткарсаңар дейт. Теңир мага окшогон күнөөкөрдү куткарып алыш үчүн, өзүнүн досу кылып алыш үчүн, эгерде биз анын досу болуп калган болсок, анда мындан ары дагы анын айткан сөзүн аткарып жашашыбыз керекпиз. Анын сөзүн аткарып жашаган болсок, демек анын достору болдук деген күбө. Түшүнүктүүбү? Кудай бизге эмнени буйрук кылды? Мен силерди кандай сүйгөн болсом, силер да ошол сүйүү менен бири-бириңерди сүйгүлө. Бул сүйүү 1-Жакан 3-бөлүмдө, 4-бөлүм 16-аятта. Кудай сүйүү, God is love. Кудайда сүйүү көп деген мааниде эмес, сүйүүнүн булагы бул Кудай өзү. Кудай сүйүү деп айтылат. Сүйүүнүн башаты, башталышы бул Кудай өзү. Чындыгында Кудай бизге ошол сүйүүнү далилдеди, күбөлөндүрдү. Римдиктерге 5-бөлүм 8-аятта биз күнөөкөр болгон учурубузда эле, душман катары жашаганда эле Кудай өзүнүн сүйүүсүн бизге тартуулады, бизге көрсөттү. Машаяк биз үчүн өз жанын берип өлдүк. Өзүнүн сүйүүсүн бизге далилдеди. Андан артык улуу сүйүү барбы?
Кудай өзүнүн жалгыз уулун бизге жиберди. Сүйүүсүн далилдеди. Ошол улуу сүйүүсү, ал улуу сүйүү менин жүрөгүмдө жашайт. Кубанычты жана тынчтыкты алып келген сүйүү. Ошол сүйүүнү Ыйса Машаяк аркылуу бизге Кудай жеткирди. Чындыгында иш жүзүндө көрсөттү. Эми ошол сүйүүгө ээ болгон биз сүйүү менен жашашыбыз керекпиз. Сүйүүнү иш жүзүндө аткаргыла. Жакан жазган жакшы кабар 13 бөлүмдү дагы чогуу ачалы. Жакан 13 бөлүм. Жакан 13 бөлүм 34 35 аяттарды чогуу окуйбуз. Силерге жаңы осуят берем, бири-бириңерди сүйгүлө. Мен силерди сүйгөндөй, силер да бири-бириңерди сүйгүлө. Эгерде бири-бириңерди сүйсөңөр, башкалар силердин менин шакирттерим экениңерди билишет. Окшош сөздөр айтылат. Бул сүйүү өмүр бар жерде сүйүү бар. Апасы баласын төрөгөндө канчалык сүйөт. Жаныбарлар дагы өзүнүн балдарын ушунчалык сүйөт, коргойт, өзүнүн баласы үчүн өлгөнгө чейин бар. Сүйүү бар жерде өмүр бар. Өмүр бар жерде сүйүү бар. Сүйүү жок жерде бир гана өлүм орун алат. Агапе сүйүү бул түбөлүк сүйүү, жеткилең сүйүү, абсолюттук сүйүү, ыйык сүйүү. Ошол сүйүү менен силерге жаңы осуят берем, бири-бириңерди сүйгүлө. Эмне үчүн жаңы осуят деп айтылат? Жаңы осуят. Байыркы келишимде дагы сүйүү жөнүндө айтылат. Лебилер китебинде дагы 4 бөлүмдө айтат, өзүңдүн жакыныңды өз денеңди сүйгөндөй сүйд. Ошол эски келишим. Өз жакыныңды сүйд. Ал эми бул жерде айтылган жаңы осуят эмне? Жаңы осуят берем, бири-бириңерди сүйгүлө. Мен силерди сүйгөндөй бири-бириңерди сүйгүлө. Мен силерди кандай сүйгөн болсом, мен силер үчүн кандай жанымды берип өлүп берген болсом, ошондой эле бири-бириңерди сүйгүлө. 1 Жакан 4 бөлүм 19 аятта ал бизди биринчи сүйгөндүктөн биз да аны сүйөбүз. Кудайды сүйөбүз, бир туугандарды сүйөбүз. Эмне үчүн? Анткени ал бизди биринчи сүйгөндүктөн. Мен силерди сүйгөндөй, силер үчүн өлүп бергендей, силер да эми бири-бириңерди сүйгүлө. Ошол жаңы осуят. Ыйса эгерде биз үчүн өлүп бербесе, анда жаңы осуят да пайда болбойт эле. Биз өзүбүздүн күчүбүз менен жакыр адамдарга жардам берип, жакшы иштерди кылып кое турган болсок, ал сүйүү болбойт эле. Ыйса бизди сүйүп, биз үчүн өзүнүн жанын берген сыяктуудай сүйгүлөт. 1 Жакан 3 бөлүм 16 аятта. Жакан 3 бөлүм 16 аятты жакшы билесиздерби? Ал эми 1 Жакан 3 бөлүм 16-ны билесиздерби? Шога ачалы. 1 Жакан 3 бөлүм 16 аят.
Birinci Jakan 3. bölüm 16. ayat. Çok okuyubuz. Al biz üçün öz canın bергендіктен сүйүүнүн кандай болоорун билдик. Ошондуктан биз да бир туугандарыбыз үчүн өз жаныбызды беришибиз керек. Ал Теңир биз үчүн өзүнүн жанын берди. Өз жанын берип бизди куткарып алды. Сүйүүнүн кандай экендигин билдик. Кудай бизди кандай сүйүү менен сүйдү, ошол сүйүүнү тааныдык. Эми биз да бир туугандарыбыз үчүн өз жаныбызды беришибиз керек. Теңир биз үчүн кандай сүйүүсүн арнаган болсо, биз дагы ошондой сүйүү менен бири-бирибизди сүйүшүбүз керек болот. Короз кукараку деп кыйкырган ал туурабы? Эгерде короз гав-гав деп кыйкырса эмне болуп калат эле? Ошол Теңирдин сүйүүсүн таанып билбеген адамдар анда эч качан сүйүүнүн эмне экендигин түшүнө да алышпайт. Өздөрү дагы түшүнбөгөн болот. Ал биз үчүн өзүнүн жанын бергендіктен сүйүүнүн кандай экендигин билдик. Биз да бир туугандарыбыз үчүн өз жаныбызды беришибиз керек. Өз жаныбызды бергенге чейин сүйдүк. Бул өзгөчө нерсе эмес, бул боло турган иш. Ушул нерсени түшүнө аласыздарбы? Түшүнбөсөңүздөр, кайрадан китепти окуп, кайрадан сөз угуп, сыйынып көрүңүздөр, түшүнгөн күнгө чейин. Биринчи Жакан китеби Элчи Жакан жазган китеп. 14 шакирттин ичинен эң эле жашы Жакан болгон. Ыйсанын жанында дайыма чогуу жүрүп, жүйүттөрдүн салты боюнча бир жака кыйшайып тамак жешчү эле. Бирок Жакан Ыйсанын кучагына мындай жакындашайын деп ошол акыбалда тамак жеген элек. Ошондуктан Жакан өзүн эмне деп айтат? Ыйсанын сүйүктүү шакирти деп жазып койгон. Жакан китебинде дагы сүйүү жазылат. Жакан китеби жазылганынын максаты Ыйса Машаяк экендигине ишенип, анын тартуулаган өмүрүнө ээ болуш үчүн. Ал эми 1, 2, 3 Жакан китеби куткарылган адам Кудай менен болгон мамилелешүү, же болбосо сүйүүдө болуу. Жаканда да 1, 2, 3 Жаканда дагы сүйүү деген сөздөр өтө көп жазылат. Ошондуктан бүгүн үйүңүздөргө барып, сөзсүз түрдө Жакан китебин окуп көрүңүздөр. Ошол сүйүү менин ичимде, жүрөгүмдө барбы же жокпу, ошону изилдеп көрүңүздөр. Силер да бири-бириңерди сүйгүлө. Бул жаңы осуят. Бул куткарылган адамдарга гана айтылган сөз. Кимде ким Машаяк менин ордума өлүп мени куткарып алды деген сөздү түшүнгөн адам гана ушул сүйүүнү түшүнө алат. Бир туугандарга жөн эле жардам көрсөтүп койгон сүйүү эмес, өз жаныбызды бергенге чейин бири-бириңерди сүйгүлө. Эгерде бири-бириңерди сүйсөңөр, анда көптөгөн адамдар мени шакирттерим экениңерди билишет. Биз бири-бирибизди сүйө турган болсок, бул адамдар дагы, ушундай адамдар дагы барбы? Бири-бирин сүйө турган.
Бул дүйнөдөн көрүүгө мүмкүн эмес адамдар дагы бар турбайбы? Бул адамдар чыныгы Машаяктын шакирттери экен. Эгерде бири-бириңерди сүйсөңөр, башкалар силердин менин шакирттерим экениңерди билишет. Жакан 9-бөлүмдө айтылат. Эгерде мен айткан сөзүмдү аткарсаңар, менин шакирттерим болосуңар. Бардык эле адамдар шакирт боло бербейт. Ыйсанын сөзү менен жашаган адам шакирт болот. Теңирдин сүйүүсүнө ээ болгон адам шакирт болот. Ыйсанын шакирттери экендигибизди далилдеш үчүн биз анын шакирти болушубуз керекпиз. Бардык иш жүзүндө аткарылышы керек. Машаякчы деген сөздү дагы биз өзүбүз каалашынча айта бергенге болбойт. Жумушка барганда баланча чыныгы Машаякчы экен. Эмнеге десең, жыйынга барат деп айтышат. Жыйынга барып койсо эле Машаякчы болуп калабы? Машаякчы деген сөз, Машаяк анын ичинде жашаган адам. Римдиктерге 8-бөлүмдө айтылат, кимде Машаяктын руху жок болсо, ал Машаяктыкы эмес. Машаяк ошол адамдын ичинде жашаган болсо, ыйык рух, Машаяктын руху анын ичинде жашаган болсо, ошол адам Машаякчы деп аталат. Жогорудан төрөлбөсө, адам Машаякчы боло албайт. Жөн гана жыйынга келип кетүүчү болот. Машаяктын руху бар адам, ал Машаякчы болот. Машаяктын шакирти деген сөз дагы. Куткарылган адамдардын бардыгы Машаяктын шакирттери болушат. Матай 28-бөлүмдө 18-аяттан баштап Ыйса асманга көтөрүлгөнгө чейин бардык элдерди мага шакирт кылгыла. Элчилер иштери 2-бөлүмдө 50-күнү куткарылган адамдар шакирттердин саны 3000ден ашты деп айтылат. 5000ден ашты деп айтылат. Шакирттер деп айтылат. Баргыла да бардык элдерди мага шакирт кылгыла. Куткарылган адам шакирт болот. Ыйсанын шакирти болот. Ыйсанын 12 шакирти гана шакирт аталбастан, куткарылган адамдар дагы шакирт деп аталат. Аларды ата, уул жана ыйык рухтун атынан сууга чөмүлдүргүлө. Силерге буйругандарымдын бардыгын аткарууну аларга да үйрөткүлө. Шакирт деген ким? Өзүнүн устатынын айткан сөздөрүн угуп, аны иш жүзүндө аткаргандыгы. Ыйсанын ысымы менен сууга чөмүлдүрүлсүн. Сууга чөмүлдүрүлүү бул формалдуу көрүнүш эмес. Мен Машаяк менен бирге өлдүм. Эми кайрадан аны менен тирилдим деген сөз. Бул Кудайдын астында жана адамдардын алдында ошол нерсени күбөлөндүрүү. Куткарылган адам ошол Кудайдын алдында, адамдардын алдында жар салганы. Ата, уул жана ыйык рухтун атынан сууга чөмүлдүрүлгүлө. Силерге буйругандардын бардыгын аткарууну аларга үйрөткүлө. Машаяк бизге эмнени айткан болсо, ошонун бардыгын айтып үйрөткүлө. Бул дүйнөнүн акырына чейин бардык убакытта мен силер менен болом. Теңир биздин ичибизде, биз менен чогуу. Куткарылган адам Ыйсанын шакирти. Ыйса менен бирге өлүп, бирге тирилген адам. Эми ошол адам сууга дагы чөмүлдүрүлгөн. Ыйсанын шакирти.
Сууга чөмүлдүрүлбөсө дагы анын жүрөгүндө аткарылган нерсе. Мен силерге буйругандарымдын баардыгын аткарууналарга үйрөткүлө. Ошол Ыйсанын шакирти деп аталат. Эч нерсени аткарбай туруп жашаса каяктан шакирт болмок эле. Бири-бириңерди сүйсөңөр, анда баардык адамдар менин шакирттерим экениңерди билишет. Ыйсанын айткан осуятын аткаруу. Сүйүүнүн ичинде болгула, сүйүү менен жашагыла. Ошол биздин куткарылгандыгыбызга болгон күбө же болбосо далил. Ыйсанын шакирти экендигибизге далил катары. Биз сырткы келбетибиз гана машаякчы болбостон, формалдуу машаякчы эмес, чыныгы Кудай өзү кабыл алган машаякчы болушубуз керекпиз. Ошондуктан сиргек болуп, кайраттуу болуп, Ыйса Машаяктын келерин аз калгандыгын билип, бири-бирибизди сүйгөнгө аракет кылалы. Бул дүйнөдө сүйүү муздап бара жатат. Бул дүйнөнүн адамдары өзүн сүйөт, байлыкты сүйөт, ушунчалык өзүмчүл адам болуп бара жатышат. Жүйүт Искариотко окшоп, Ыйсаны сатып жибергендей эле адамдар азыр өзүн сатат, бийлигин сатат, укугун сатат. Биз сиздер менен жекшембе күнү чогулуп, сыйынып, даңктап, пастор туура сөз айтабы же кандай айтат, аны текшериш үчүн келип, анан туура сүйлөсө омин деп кетип калбастан, мен дагы корком, балким сиздер ошондой динчил адам болуп каласыздарбы деп. Чыныгы машаякчы болуп, чыныгы машаяктын шакирти катары болуп жашашыбыз керекпиз. Бүгүн ушуга чейин айтайын. Машаяктын сүйүүсүндө болуу деген теманы кийинки жумаларда дагы чогуу улантып, чогуу үйрөнөбүз. Бүгүнкү сөздү кайрадан кайталап угуңуздар, окуңуздар, чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, биз Кудайдан алыстап күнөөгө баткан баардыгыбызды, жаман иштерибиздин негизинде душман болгон бизди өзүңүз сүйүп, биз сизди таанып биле электе биз үчүн өз жаныңызды берип, төккөн каныңыз аркылуу түбөлүккө бизди кечирип, биздин жаныбызды куткарып алгандыгыңыз үчүн миң мертебе ыраазычылык билдирип, баардык даңктоону сизге гана арнайбыз. Биз Кудай сиздин балдарыңыз болуп, түбөлүк өмүргө ээ болгон адамдар болдук. Эми мындан аркы жашообузду бир гана сизге арнап, сиз менен чогуу жашап, тил алчаак болуп жашай тургандай кылып, бизди өзүңүз жетектеп, биз менен чогуу болууңузду суранабыз. Биздин бүт жашообуз аркылуу сизди гана даңктай тургандай кылып, баардыгын сиздин ыйык колуңузга тапшырып, биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.